Блокка чейин сиздер айтпадыңыздар, ошол прокуратура органдарына да кайрылдык депчи. Ошол райондук прокуратура органдарынан бир кат же жооп келдиби? Алардын ушул иштерин мыйзамдуулугун аныктоо боюнча. Менин билген маалыматым боюнча тийиштүү управление, тийиштүү отделдерине тапшырма берилиптир деп айтылып атат. Эми бул жерде мыйзамды надзор жасаган бул жалгыз гана орган прокуратура болуп эсептелет. Мен ойлойм, мен ишенем, прокуратура өзүнүн баасын берет деп. Себеп дегенде мен жаңы видео көрсөтүп кетпедимби? Жада калса сиз сурап атпайсызбы, аны жарандарды чакырыш үчүн повестка керекпи, кандай адвокат керек? Жөнөкөй эле мына адвокатты түнкү саат 9-да көчөдөн кармап алып, жолун тосуп, иш жакка кое бербей, күч колдонобуз, мынаны окуңуз деп, саат 8-де, 9-да кармап алган. Бул эмне деген болуп эсептелет? Булар бүгүнкү күндө чуркап жүрүшөт, ушул эптеп жогору жакка өздөрү туура эмес маалымат берип алган нерсенин бардыгын өздөрү уят болбош үчүн ушинтип түнү менен чуркап жүрүшөт. Бул көрүнүш. 4-5 күндөн бери болуп атат. Мыйзам боюнча эгерде арыз келип түшсө, ал 3 күндүн ичинде, ашпаса 4 күн ичинде бул мыйзам боюнча каралып, такталыш керек. Бүгүнкү күндө бул 6-7 күн өтүп кетти. Бирок бул токтобой атат да. Мыйзам тебелегенден дагы чеги болот да. Биз ошого мыйзам чегинде эчтеке жок экен деп, бизге биздин ошол штабта иштегендер, юристтерибиз айтты, мунун бардыгы жокко чыкты, адвокат менен барып, мурунку сурактардын бардыгы жасалма жол менен кол койдургандын баары жокко чыкты, мыйзам таласына түштүк, эч ким эчтеке далилдей албады дегенди биз эми угабыз да, мыйзамды биз угушубуз керек да. Ошол айтылгандан кийин биз элди кыдырып жүрөбүз, түнү күнү дебей. Бирок бүгүн келип алып ушундай иштерге барып атканы, андан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында бир Кугорт деген группа бар экен, алар дагы айтпастан бүгүн карай коебуз деген. Мунун бардыгы бул мыйзамды бузуп тебелөө деп коет. Буга чейин каралып туруп ошол кээ бир кандидаттар подкуп менен үй салып бергени жана башкалар бар экен, аларда мына бүгүн бизге маалымат берип атат, аларды чакырып, сен мындай жасабагын деп туруп кое берип коюптур. Эскертүү. Бизге келгенде мыйзамда каралган сроктордун баары бүткөнүнө карабастан, кайрадан да күчөп атканы мени таң калтырып атат.